Assalamu alaikum. Жалпы YouTube көрүүчүлөр, дыйкандар. Туугандар, мынакей былтыр ноябрдын 15-ине тигилген Марайла сортундагы малиналарыбыз. Бул жерге жалпы 500 түп тигилген туугандар. Мынакей түшүмдөрүн көрүп атасыздар. Аябай жакшы, калибрлары мощный. Өзүмдүн тайкемди туугандар. Түшүмдөрү Бұларды қарач, жақынан тартсаң. Şimdi çoğunlukları kalibrları. Burası bu bayla var tayken. Arazı 2 günde 5-6 çelikten teri otat. Şunları qarаңыздар, туғандар. Менің бойынша. Bu ayrı bir şağın qarаңыздар. Ayrı bir şaq tali. Şunçadan malina var. Aябай жақсы. Туғандар. Оба тартсам. Байлауға азындай ылдый болып жақсы көрінеді атты. Качество бәрі жақсы туғандар. Түшімдерді көріп атасыздар. Бұл Маравилла сорты туғандар, тағы бір жол айта кетейін. Өзім көтіріп албайды. Жақсы туғандар. Бұл Маравилла сортындағы малинаға кімге керек болса, номерлерге байланысыңыздар. Көшеттері бар. Тартыс еме. Баяғы. Қандай десем, картинада бұл еме өзінчелечі. Düşündüm. Качествосын, чоңдығын аябай жақсы. Туғандар бұл өзі Маравилла поздний сорт болғандықтан бірінші жылы тіккенде августтан баштап түшім бере баштайды туғандар. Август айынан баштап. Анан айта кетчү нерсе, бұл биздин ыстық жақтарда Ош, Жалабат, Баткен, жана эле жалпы мынау Шамал сайдан нар жақты көстой. Ушул малинаны сунуштайбыз. Негизи айта кеткенде, бул поздний болот. Азыр мисалы үчүн ушул эле стол, азыр түшүнбөй турам. Ушул эле стол кийинки жылы, 2025-жылы могу неринен 40 бойзоңор башын. Ылдый жагы да шактап, дагы түшүм берет. Мындай айтканда, Маравилла мунун ошол азыркы берген түшүмү бул 40% деп айтылат. Ада кийинки жылы жаса бергени 60% деп айтылат да. Ошон үчүн бир стол 2 жолу түшүм берет туғандар. Бул ошол жанагы ремонтантный тутаймер деп коет да булар туғандар. Бул ошол бир стол быйыл да түшүм берет. Жаңы чыккан стол. Эминки жылы да түшүм берет туғандар. Ошон үчүн бул жанагы аябай жакшы. Преимущество да аябай жакшы. Жана ысык суукка эң эле чыдамдуу ушул күн ысыкта дагы бул өзүнө солнечный ожог көп албайт да. Боя мөңгө büyük болот атпы. Андай болбойт тугандар. Түшүмдөрдү караңыздар. Аябай жакшы. Дагы каздан канча күн өмө суу чейт экен. Бу бизде тайкем жанагы таза суу менен берет да. Муну караң, вообще кургап калат. Если судан берип карагандачы, малиналардын көлөмдөрү вообще будан ham чоң болмок да. Судан проблема болуп атат. Малинага биринчи очередь мыңгыратчы эми. Мына азыр бул жерде почти 10% эле бышкан башында. Али 90% башында турат да бышпай. Ошон үчүн айтып атамын, бул мисалы үчүн биз Аксынын Жергетал деген айылында турабыз. Бизде баягы 4 мезгил орду менен болот да. Мындайча айтканда, кышыбыз деле кээде октябрдын 15-ине кыш келип калышы мүмкүн биздечи. Ошого айтып атамын, бул Маравилла сорду бизде полноценный түшүм бере албашы мүмкүн биздечи. А бирок ысык жактарда бул полноценный түшүм берет да. Бизде могу мен өзүмдө бар полемда Маргарита деген сорт бар. Ал Маравиллага караганда 20 күн эрте бышат. Ошол бизде полноценный түшүм берет экен да. Ал быйыл 2-нчи жыл мендики. Азыр ошо Маргаританын түшүмү
бир 20% эле түшүмү калды да. Азыр дагы бир 15-20 күндө ал түшүм менен берип бүтөт. Полный полноценный жетишет экен да. Ушу маравилар бизде жетишпей калат. Ошого айтып атам, основной ысык жактарга Бишкекте, Чүйдө деле ысык да, жайында ысып кетип атат. Жазда деле ысык, ал жака ысык баягы жаз эртеле келет да, чем бизден көрчү, биздин Аксыныңыздан көрчү. Мына Аксынын дагы биз эң эле ушул салкын жеринде жашайбыз да. Ошого бүт баарын арашап алсаңар жакшы болот туугандар. Анан эми бардыгы эле баягы бюджетти көтөрө турган бул түшүм да, түшүм канчалык көп болуп, полноценный берип турса, анан сиздердин кирешеңиздер да көп болот туугандар. Ошого баарыңыздарга бул малинанын маравила сортун сунуштаймын. Адаптационный көчөттөр бар. 7 область бүт жака жөнөтөбүз Кыргызстанга. Азыр мына аябай жакшы мына Өзбекстан менен дагы мамиле кылып, Өзбекстандан заказдар түшүп атат. Өзбекстандан да туугандарыбыз раза келип көрүшүп, кызыгып атат азыр. Эми билесиңер туугандар, Өзбекстандык дыйкандар аябай күчтүү, жакшы карашат. Эми буну мисалы үчүн биз буну ала албай аткан түшүмдөрдү алар алат да, мындайча айткандачы, массаны алат туугандар. Ошон үчүн кимге оригинал сортунагы Маравилла, Маргарита, жана бизде общий 7 сорт бар. Полька, Палана, Пшехиба, Мапема, Паланес, Химбатоп деген сорттор бар туугандар. Керек болсо номерлерге байланыша бериңиздер. Кыргызстандын бүт тарабына жөнөтөбүз. Кудай кааласа дагы бир жумадан кийин дагы жаңы бир видео чыгарабыз. Көчөттөр кандай состоянияда казылат, баягы ар бир сорттун өзүнүн казып тамырына чейин көрсөтүп, сизерге мындайча айтканда каналыбызга чыгарабыз туугандар. Ошон үчүн каналга катталып туруңуздар, жаңы видеолор чыгып турат туугандар.